Бишкекте саат 12. Баскан жол. Талант. Эмгек. Ааламды камтыган чоң өнөр муштумдай жүрөктө сакталат. Кубаныч жана кайгысы, ачуусу менен таттуусу, жемиши жана жеңиши. Күндөрү саат 12-ден 13-кө чейин. Карайыкты. Микрофон. Угармандар, саламатсыздарбы урматтуу угармандар? Күн чубак уктуруусу Кыргыз радиосунун ово толкунунда. Микрофондо Рита Тилемешова. Бүгүнкү биздин мейманыбыз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Дилшат Кангелдиева. Биз менен бирге болуңуздар. Кушу ишаны, толырдугун кайрышыбай, толышып жатып үт бары. Махаббат дару сезим биз үчүн. Жарты күндүн айланан, жанар жарык жайнаган, тарихте калган жылдыз сыйлай кайгы сага байланам. Бүлбүл басып келесиң, тартылып көзгө илесиң, жашынын гүлү ушул дебай жогасың колго бересиң. Махаббат дару сезим биз үчүн. Жарты күндүн айланан, жанар жарык жайнаган, тарихте калган жылдыз сыйгай кайгы сага байланам. Жылдыздар, колга күлгөн нур кыздар, айдагы кушту баратты да артынан ээрчип жылдыздар. Махаббат дару сезим биз үчүн. Жарты күндүн айланан, жанары жарык жайнаган, тарихте калган жылдыз сыйгай кайгы сага байланам. Жанары жарык жайнаган, тарихте калган жылдыз сыйгай кайгы сага байланам. Эген Талиповдун «Карийикти» деп аталган ыры менен Дилшат Кангелдиева мына бүгүн бизнес студияда. Обосос берди, кош келдиңиз Дилшатчы. Саламатсыздарбы? Кыргыз радиосу, мен дагы көптөн бери сиздерди сагынып, мынакей Рита сага чоң ыраазычылык айткым келет. Бүгүн эфирге кыргыз толкунуна чакырганың үчүн. Карийиктен угуп атып, Бул ой толгоолор болуп кетти окшойт. Сөз түрдө эстеп кеттим, жаштык кезде эстеп кеттим. Бул жаш кезимдер дагы Карийикти жанган жылдызсың деген чыгарманын Оону Эген Талиповго таандык болгону менен сөзүн алмаштырган элек да. Сөзү кийин Келдебек Туронбаев деген филармониянын башкы режиссер агайыбыз ошол жазганда, ушул текст менен бул чыгарма дагы жакшы жаңырышы мүмкүн. Анткени мындай бул көлгө, мындай биздин ысык көлгө, мындай жаратылышка болгон мындай сулуулукту жакшы чагылдыра билген да ал агай. Анан макул деп ошол чыгарма менен бул чыгарманы иши кылса, ошол оонго ушул текстти баягы иштедиңиздер. Иштеп чыктык филармонияда. Анан көптөн бери унутуп да калыптырмын. Бул чыгарманы көптөн бери ырдабай жүрөм. Анан бирок абдан жаштык кезим эске түштү. Ошто окуп жүргөн кезим. Ош шаарында Студент кезим деп койсоң. Студентке 16 жаштан барып ошол Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайга тапшырып, анан
окуп жүргөн кезде ушул чыгарма жаңыдан чыгып, Эген Талипов ошол училищага оркестрга салып бир ырдап чыгарып бергиле деп биздин ошол оркестрдин дирижеру, мугалим, ошол эмгек сиңирген мугалим Кадыралы Белеков ошол агайга алып келип берген кези эч эсимден чыкпайт. Анан бул чыгарманы ошол жерде мен ырдаган эмесмин, бирок ошол оркестрде мен ойногом да. Анан ошондо мен бул чыгарманын оонуна ушунчалык ашык болуп сүйүп калдым да. Оонун сүйүп калдым. Негизи музыканттар биринчи оонго көңүл бурат экен. Ансыңар мен дагы ошол оонго абдан көзүм түшүп калып, көпкө жүрөгүмдө мындай багып жүрдүңүз. багып жүрдүм, чын эле сен айткандай. Анан ошол багып жүргөнүм туура эле жемишин берген окшойт. Бир топ жылдан кийин ал училищаны бүттүм. Андан кийин биздин Биби Сары Бешеналиев атындагы Институт искусствого тапшырып, ал жерде окуп жүрдүм. Ошол кезде анан кийин биздин Камбаркан тобу уюшулуп калган эле да. Анан филармонияда ошол биздин Камбаркан тобу уюшулганда ошол жака кирип жүрүп дагы ошол жерде дагы багып жүрдүм бул жүрөгүмдө. Анан кийин көптөн кийин мен уже ал кезде музыкант болуп иштечүмүн. Андан кийин мен ырчылык өнөргө өтө баштаганда анан кийин кайрылдым да. Ушул чыгарма менен оркестр менен ырдасам кандай болот десем, биз сөзсүз түрдө баягы художественный руководительдер, текшерүүчү, карачу да биздин чыгармаларды. Анан ошол кезде режиссер айткан, мен бул чыгарманын текстин алмаштырып берейин, анан ырдагын деп. Анан ошентип ырдап калгам. Бунун тарыхы ушундай. Канча жылдан бери ырдалып келе жаткандар, күнү бүгүнкүдөй Дилшат эжебиз да угуп алып эргип калды окшойт. Каректеним. Ушул Ниязалы Борошов атындагы музыкалык окуу жайда окуп жүргөн мезгилиңизден сөз башталып калды. Ошол жердин оркестринде дагы музыкант болгонуңузду айтып отурасыз. Кийинки Камбарканда музыкант болуп, комуз, альт комуз, ушуларды ойногонуңуз. Ушул оркестрде эмгек жолду баштаганыңыз, оркестрдин ичинде ар бир музыкалык аспап менен ансамблдешип ойногонуңуз, солисттерди укканыңыз сиздин чыгармачылык дүйнөңүзгө эмне алып келди? Сөзсүз түрдө чоң тарбия алдым ошол жерден. Бул музыкант болуу дагы оңой эмес, анткени ушу бала чактан баштап тарбияланып, анан бул жерде ар бир дабышты уга билүү, анан ошону таза аткаруу, ошонун баары баягы профессионал деп коет эмеспи. Ошол жаш кезден бери такшы алып келе жаткан менин баягы окуп билим алып, андан кийин билимден кийин иштеп, ошонун баары тажрыйбасы. Ошол мен ойлойм ушунун жемиши болуш керек азыркы кезде. Анткени ошол музыкант болуу, ошонун баардык оркестрде отуруп, ар бир аспаптын дабышын угуп, уга билүү. Бул да чоң баягы неме деп коет го, способность же чоң өнөр да бул да болсо. Муну да баары уга билбейт. Же болбосо ар бир гармонияны уга билиш керек да. Эң негизгиси гармония. Анан бул жерде оркестрлештирүү, аранжировкалаштырылуу, ошол баардык аспаптардын үндөрү кандай бири-бирине айкалышып баратканын баарын сезе билүү. Ошонун баары чоң бул тажрыйба деп ойлойм да. Анан мени негизи ошол окуп жүргөн кезде, жогорку билим алып жүргөн кезде профессор Насыр Давлесович мага айтканда, сен биздин кыргыздардан чыккан дирижер даярдайын, сенде ошол шык бар, жөндөм бар, баардыгы бар, бой десе бой бар экен, баардыгы бар экен, сага төп келишет ушул. Сен андан көрө ушул Ленинград болчу да ал кезде, анан Ленинградка консерваторияга мен жөнөтөм деп абдан астыйдилтим эле мени менен катуу иштешип калган кезде Камбаркан фольклордук топ ачылып калат да. Анан Камбаркан топ, мен ал кезде тим эле чын эле берилип калган болчумун. Мен дирижер болом деп жүрөгүмдөн өзүмдү даярдап, ички жан дүйнөм баягы опера театрына каттап окуп жүргөн кезде, анан ар бир симфонияны, операны партитурасы менен мындай көрүүчү катары көрүп, анан партитураны карап, ошол өзүмдү даярдап калгам да.
Анан көчөдө баратсам дагы бул менде орустар айтмакчы привычка деп коет го. Ошондой Көнүмүш адатка айланып. адатка айланып, кайда баратсам, автобуста баратамбы, троллейбуста жөө баратамбы, колум эле өзү кетчү да, дирижер болуп эле. Баягы оюмда ошол ар бир нерсени ичимден кыңылдап ырдап, анан дирижировать этип ушундай бир оору пайда болуп калган кез болчу. Анан эмнегедир фольклордук топко чакырып калышты да. Анан ал кезде жаңыдан уюшулуп, анан жетекчиси Рысбек Жумакунов, азыркы кезде биздин Кыргыз Республиканын эл артисти. Анан көптөгөн жетишкендиктерге ошол агайыбыз жеткирди го, бизди дагы баарыбызды биргеликте дегендей. Анан жетекчи болуп калды. Ал кезде ал 5 курста, мен 3 курста окучумун. Анан жаңыдан 3 курска которулуп калдым. Ал бүтүрүү болчу, бирок ошол учурда аны дирижер катары, анан ошонун жетекчиси катары кабыл алды да филармонияда. Анан мен конкурстарга катышып бир аз көрүнүп калдымбы же угулуп калдымбы, анан эмнегедир угуп калып, анан ал мени чакыртырып жибериптир. Курсташтарыма ошол Дилшатты чакырып бергилечи, филармонияда ушундай топ ачылып атат деп. Анан бирок мен ал топту уккан болчумун. Бирок эмнегедир уктум. Анан эми ал жака мен жараймбы, жарабаймбы деп дагы өзү тартынып койгон болчумун да. Анан чакырганда ушунчалык сүйүндүм. Бардым ошол топко. Анан баары ошол худрук деп коет, ошол филармониянын жалпысынан үстүнөн отурган жетекчи. Баардык жагынан караган Эсенкул Жумабаев, СССРдин эл артисти. Ал агайыбыз да азыр ардагер, эс алууда азыр. Анан баары биригип мени угушту. Эмнегедир угуп, Самара Токтакунова эжебиз, ал дагы СССРдин эл артисти. Ал эмне негизинен Чалагыз агай, ошол Чалагыз Исабаев маркум агайыбыз ошол уюштурган эле да ошол топту. Анан эми ошондой залкар адамдардын немесине кандай барам деп батын албай жүргөм, бирок чакырганда абдан кубандым. Ошолордун баягы көзөмөлүнөн өтүп, анан кийин ошол топко кирип калдым. Анан ошол учурдан баштап анан кайра баягы мени даярдаган классика музыканын баары баягы тоом корулгандай мындай алмашылып, фольклор деген эми биздин классика, кыргыз улутунун классикасы кайра буга, бул фольклорго мен ушунчалык кыйналдым. Кайра айтып атпайбы, Жан дүйнөнү оодаш керек болду да. Ошо бүт бардык менин баягы эмне деп коет, аң сезим бүт мен ошого настроенный болуп даярдалып калган баарын кайра оом коруп кыйналып, 1 жыл кетти, 1-2 жыл кыйналдым. Анан биздин кыргыз улутунун дагы классика музыкасы оңой эмес. Баягы жан дүйнөсүгө сиңген менен баягы кайрадан ага тарбиялануу кайра оңойчулукка турган жок. Мен өзүмдүн ошол кездеги сезимим да. Анан кайрадан элдик күүлөрдү чертип, кайрадан элдик күүлөрдү, унутулуп калган уундорду кайра дагы ошол топто восстановление деп коет эмеспи, унутулуп калган аспаптарды, унутулуп калган оондордун баарын кайрадан жандандыруу болду да. Ошол биз башкача айтканда ушул Камбаркан тоонун эң баягы алгачкы музыканттарынан алгачкы музыканттарынан дагы азыркыларга жеңил болуп калды бир аз. Аларга бар да, материал бар. Укканга ошодон улам иштеп кеткенге. Ал биз кезде ошол иштегенге чогуу жалпылап иштедиңиздер да. Жалпылап иштедик. Жалпылап ошону кайра жандандыруу өтө кыйын болду. Мисал айтканда, Нышанов Нурлан деген Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери, ошол кезде өтө таланттуу, ушундай бардык аспаптарда ойной билген ушундай жигит. Баарыбыз жашпыз да. Ага мындай задание берилди да, тапшырма. Украинага барып, ошол жактан баягы үлүм аспаптарды кайра бизде унутулуп калган чопочор, сыбызгы, чогойночор, ошонун баарын кандай да иштеп чыгыш үчүн бизде болгон экен чопочорлор. Анан кайра дагы жандандыруу үчүн ошол
немеге Украинага жөнөткөн да, менин эсимде. Ал барып ошол баардык аспаптарды изилдеп, тактап, баягы камыштын немесинен тиги бу ошонун баарын изилдеп келип, анан башка материалдардан да колдонуп үйрөнүп, анан ошентип баштады да. Анан мага мындай тапшырма берилди. Негизинен Кыргыз Республикасында бир эле өрөөндөн чыгыптыр жыгач ооз комуз. Жыгач ооз комузду дагы изилдөө үчүн мени жөнөттү. Сен өзүңдүн өрөөнүңө бар. Бул деген ала бука чаткал өрөөнүнөн чыккан аспап экен да, мындай айтканда. Негизинен эми баягы көптөгөн чет өлкөлөрдө болуп келдим го. Жыгач ооз комуздар бар экен да. Бирок бамбуктан жасалган. Монголия, Японияларда менин артыман кууп жүрүштү да. Ошондой жыгач ооз комуздарын көтөрүп алып, бирок бамбуковый да, анда бамбуктан биздин неме дабыштардан бир аз өзгөчөлөнгөнү ал жакта баягы строение деп коет, бул музыканын строениясы пентатонический строение экен да алардыкычы. Анан бизде болсо баягы ар бир нотага так чыгат да. До ре ми фа соль мисалы үчүн так чыгат. Анан ошентип анан биз алмаштырып да жүргөн учур болду. Бул кийинки неме болсун. Бирок ошол башында Алабукага барып, анан кийин ата энеме барып айттым. Мага ушундай тапшырма берилди. Жыгач ооз комузду эми Алабука өрөөнүнөн чыккан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Азыр эл артист болуп калды болуш керек. Шакен Жоробекова эжекебиз, апабыз бул ошол аспапты негизинен республиканын атынан чыгарып койду да. Жакшы шаңшытып, жакшы ойноп, эмгеги сиңди. Бирок ошол кезде аз болчу да, бул мындай немеси азыраак болчу да. Распространение дегендей. Эми баягы окуп жүргөн кезде көбүрөөк орусча окудук да биз. Жогорку окуу жайды дагы, анан орто окуу жайды дагы орусча окудук. Кыргыз мектепти бүткөн менен. Анан ошо кичине аралаштырып кеткен үчүн кечирим сурайм. Анан ошол распространение бул азыраак болчу да ошол кезге. Анан 88-жыл элестетсең, анан анча деле таанылбай, анча деле көбүрөөк колдонулбай жүргөн да жыгач ооз комуз ошол кезде. Көп колдонулбай, бир эле ошол эжекебиз келип, кыргыз баягы архивге, бул жерде радиого жазылып кеткен, же телевиденияга чыгып кеткен азыраак болчу да. Биздин баягы Камбаркан тоонун жалпысынан бул алдыга койгон маселеси баардык ушул кыргыз улутунун аспаптарды, маданиятын баардык камтып туруп, бул пропагандалоо, дүйнө жүзүнө таанытуу, таратуу ушундай болчу да. Бирок чындыгында ошол немеси максатына жетти деп ойлойм. Тапшырманы аткардыңыз. Тапшырманы аткаргандагы кичине бир кызыктуу окуяны айтып берейин да. Анан барып алып ата энеме айтсам, атам айтты, менин негизинен ошол атамдын абаларынын баласы бар. Ошол мага дагы мындай улуу эле аба да. Анан ал киши өтө уста болчу. Баардык ушул жыгач ооз комузду, темир ооз комузду, анан тактекени, комузду жасаган уста болчу да, колунан көрү төгүлгөн. Анан ошого эле алып барам мен сени деди. Ошодо бар болуш керек, ошол абаңда деди. Макул, Корчубек аба аты. Корчубек абамдын үйүнө бардык. Барсак чындыгында бар экен. 20дай жасап койгон аспаптар бар экен. Жыгач ооз комузду. Анан Шакен эжебиз дагы ошол абабыздан алчу экен да. Жасатып алчу экен. Анан бирок бул жыгач ооз комузду үйрөнгөн учурда ошодон баштаган жокмун мен. Бала кезден баштап калдым. Ошондуктан дагы мага ушул тапшырма берилди да. Менин апам айтып калчу. Ушул төөнүн ботосу деп коет баласы. Төөнүн ботосунун кабыргасынан жасалган жыгач ооз комузум бар эле. Ушул таятаң менден кийинки эки эле бир тууган болгон экен. Кийинки сиңдисине тай эжеме бериптир да. Ошол көптөгөн ошол энемден калган баягы не деп коет, сөйкө күмүштөн жасалган эми мурас катары ошого берилди, мага бербеди деди. Анан бирок аябай дагы ошо шаңшып чыгат дейт. Башкача бул жыгач сынып калат эмеспи? Ал бекем болчу дейт. Анан
жыгачтын добушу менен тиги сөөктүн добушу айырмасы болгон экен да. Анан көрсө жаш кезинде апам дагы ойноп жүргөн экен. Жыгач оскомуз, темир оскомузду абдан шаңшытып ойноп жүргөн экен. Кыз келиндер бүт эле ойношчу экен деп ойлоп калдым кийин. Андай барсак эле улуу апалар дагы мынтип ошол Корчубек абамдын байбичеси дагы мушмага кагып берди да. Мен ушунчалык оозум ачылып калды. Анан кийин 20 болсо дагы алдык. Мен сатып алдым. Бирок мындай белек кылып дагы берди. Бирок бир экөөнү сатып алдым ырым кылып. Анан кийин мен айттым, ушул Чалагыз Исабаев биздин жетекчибиз ушуну баарын аспапты дагы жыгачын да алып келгин деп мага тапшырма берген десем. Анда бир аз жүрө турасың го. Биз анда атаң экөөбүз баягы атка минип алып тый чаткалдын эң бийик жеринде өсөт экен. Ал дагы жыгач, жыгач деген болот. Ошону барып аралап келели. Анан мен күттүм Алабыкада, үйдө жүрөм. Анан кийин тапшырманы алып кетмейинче кетпейм да. Анан атамдар барып келишти. Барып 1-2 күн кетти ошого убакыт. Анан мындай кылып отун кылып, мындай кылып кесип, 30-40 сантиметр кылып кесип, анан отун кылып байлап, анан кийин мынакей деп алып келип беришти. Анан ошончолук бир четинен сүйүндүм. Мен ушунун баарын кантип уялып атам ичименчи. Кантип самолеттон көтөрүп кетем деп отунду көтөрүп келдим самолетточу. Мындай көргөн кишиге ал отун эле да. Мындай отунду эмне алып келип атат деп карашы мүмкүн. Бирок мен ушунчалык аны астарлап тим эле бутумдун астына коюп алып, тияка бербей ушинтип атып көтөрүп келдим. Караван менен Бишкек ошондо баягы каттачу да самолет. Ошол кезде анан узатып коюшту. Мен көтөрүп келдим, келип эле филармонияга көтөрүп келдим. Бир аз уялдым ичимен, бирок арга жок, отунду көтөрүп келдим деп айттым тамашалап. Десем анан ой деп кубанып, ушунчалык сүйүнүштү. Баягы жыгачты эми буну кургатып, анан Нурланга тапшырма берилди. Сен жасайсың буну деп. Ошентип жыгач оозкомузду бизде баягы таратуу, дүйнө жүзүнө таратуу биздин ошол маселе болчу ошол кезде. Бул ишке ашырылды да. Ошентип бул эми жасалган материалы жыгач дейсиз. Жыгач деген бул мындай узун болуп өсөт экен. Камыштан жоонураак. Камыштан жоон, билбейм канча сантиметр, 5 сантиметр балким, мындай немеси, диаметри, ширинасы деп кой. Анан бирок тоголок болуп, анан бийик, анан узун болуп түз өсөт экен да. Анан түз өскөн үчүн отундай кылып мындай кесип, анан кийин байлап берип атышпайбы. Бирок азыркы жасалып аткан жыгач оозкомуздар эми жыгач, эми кайрадан жыгачка бара бере албайбыз да. Анан ошодон кийин ал деле түгөндү, андай жасады, аябай изилдеди. Анан кийин Барбарис, жанагы биздин Смородина деп коет эмеспи, анын жыгачы дагы бекем болот экен. Азыр ошол жыгачка Барбарис ошодон жасап атышат азыркыга чейин. Бирок ошондо биздин баштап коюп, азыркы учурда абдан таланттуу балдарыбыз, кыздарыбыз ойноп жүрүшөт. Жыгач оозкомузда кам баргантон бизде эми школа кеңейип кетти, консерватория, училище бардык. Азыр жалпысынан бул жыгач оозкомуздун добушу биз үчүн ушунчалык бир коңур, бир башкача. Сиз жогоруда айтып өткөн баягы Тайжеңиздин колундагы жыгач оозкомузду кийин кызыгып көрүп, ойноп көрүүгө камырдыңызбы? Ошо кызыктырдыңызбы? Ошол жок, мен ошону апам айтты, бирок сурасак бербей койду. Ой, аны жоотуп бердик, тиги бу деп эле таптакыр көрбөдүм дагы. Анан ошончолук менин апам ошо тирүү кезинде ошону көп айтчу. Анан ушул берки менин жыгач оозкомузумду ойноп мага көрсөтүп, ушинтип ойносоң, ушинтип каксаң деп көрсөтчү да. А менин ойноо баягы немем, ыкмам же болбосо добушы, мен ойногон ошол аспаптын добушу таптакыр апамдыкына окшошпочу. Бир башкача какчал эми. Анан мен аны ошол аракет кылып ошентип ойнодум, бирок баары жеткен жок. Менин оюмча деңгээлине жеткен жок апамдын ойноо немесин, ыкмасын деңгээлине меники жеткен жок. Бирок ошол болсо дагы баягы Японияда, Америкада, чоң мамлекеттерге гастролдо ойноп жүрдүм. Анан баары кызыгышчу. Анан өзүнчө бир
мындай космический звук деп коет го ушундай бир башкача микрофондон ушундай бир шаңшып башкача кетчү да. Анан ошол дагы ошо үчүн тим эле ойноп жатып ошол жыгач коомсумдун жиби үзүлүп кетип, жиби чыгып кетип, ошо концерт учурунда эле анан сынып калып ушундай учур көп болду менде. Ошондой назик аспап экен да. Анан мындай мисалы үчүн Япониянын аба ырайы башкача да. Ал жерде деңиз бар жерде баягы нымдуу эмеспи абасы. Нымдуу учурда ал аспаптардын дауышы ушунчалык бир неме болуп калчу да. Чарчаңкы сыяктуу. Чарчаңкы, үнү жабылып, мындай бир өзүнчө бир мындай ойногуң келбей калат да, андай добуш мененчи. Бир бузук аспаптай болуп калчу. Анан кийин кургатып, ысыкка кургатып туруп ойносоң эми шаңшытып эле бир башкача чыкчу да. Анан ошол нымдуу өлкөлөрдөн мен көп мындай жабырк мындай кыйналдым да. Ушул аспаптан кыйналган учур көп болду. А мындай ысык өлкөлөрдөн ойногондо жакшы чыкчу микрофондон. Африкага барганда аябай чыкса керек да. Бирок Африка барган жокмун, бара элекмин. Урматтуу угармандар, күн чубак уктуруусун угуп жатасыздар. Мейманыбыз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Дилшат Кангелдиева. Суроолорду болсо биз кабыл алабыз 391610 жана дагы 0705 65 66 10 бул уюлдук байланыштагы телефонубуз. 552 391610 бул WhatsApp номерибиз. Угарманыбызга биринчи угарманыбыз кабыл алалы. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы, саламатчылык. Жолда бараттым, мына угуп баратам, ырыңызды уктум. Эми сиз элдин баарын таанытты. Кыргызстан тиле таанытып коюш керек менимче. Рахмат. Эшигиңизге ийгилик каалайм. Африкага барып келиңиз. Айтканыңыз келсин. Жоголуп кетпей калбай келиңиз. Макул. Бирекке болсун, ден соолукта болуңуз, оорубаңыздар. Рахмат, айтканыңыз. Дертиңиз колдо. Рахмат. Эшигиңизге ийгилик каалайм. Айтканыңыз келсин, сизге дагы бар болуңуз. Бар болуңуз. Эмесе Дилшат Кангелдиеванын репертуарынан дагы бир сонун ырды тартуулайлы угармандарыбыз үчүн. Жолдо бараткандарга жолуңуздар шыдыр болсун дейли. Жагымдуу сиздер үчүн. Ошол экөөнү коюп кой. Моундан кийин да бир арзууну бербей эле коелучу, эки жаңырды берели. Арзу кетип атпайбы? Аял зат. Ой, аял затты бербе. Хорошо анда. Аял затты бербе. Тиги эки жаңырды подряд коюп кой. Мондан кийинби? Жок, сүйлөшөбүз да. Ооба. Порядку бере бересиз. Хорошо. Ömrü geçti, ömrü geçti.
Арзуу ыры жаңырды, урматтуу угармандар. Арузат деген дагы Арузат. темасында Каныбек Иманалиевич сөзүн жазган. Ону болсо Майрамбек Осмоновго таандык. Деги эле ушундай арзуу, арузат, аялзат лирикага жакын экениңизди көп байкайм да мен сизди. Байкапсың. Мен да ошо лирикадан чыга албайм да. Лирика балким менин ошо кулп мүнөзүм бардыгы туура келет окшойт. Аялуу темалар. Урматтуу угармандар, Дилшат Кангелдиева бүгүн биздин күн чубак уктуруусунда мейманда. 391610 бул байланыш телефонубуз, 075 65 66 10 уюлдук байланышта дагы бизге бирге болсоңуздар болот. Суроо бере турган угарман бар экен. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Куш келипсиз. Мен силерди жантагер абал айтармын мына бүгүн. Бүгүн жашнакай сөзү чакырып турсаңыз. Бүгүн Дилшат Кангелдиева келиптир, аябай жакшы күйөрманымын. Такай жүзүнөн күлкү кетти, ушундай жакшы адамда. Мен өзүмдүн үй-бүлөмө бакыт. Мен көп радиодон жолугуштуп жүрөм, угуп жүрөм. Сенин бир уулуң бар экен. Ошо уулуңа ыйман берсин Кудай. Рахмат. Аман болгула менен. Ана ушундай жакшынакай адамды чакырган үчүн Дилшат Кангелдиева мага жакшы адамдар деген ырым берип калат. Анан биз ушул жумушта отурабыз азыр клиникада. Грин клиник деген Тукешевдин клиникасы бар. Ошол жерде кыздардын баары атабыз. Өтө белгилүү клиника бул. Чоң ийгилик. Рахмат. Ушундай жакшы адамдарыбыз жакшы сөздөр менен дайыма жаныңызга Биз да ийгилик жылуу каалайбыз. тилектерди айтып турсун, Ак халачандарга. Бизде дагы убакытыбыздын аралыгында жаңы ырларга дагы кезек бере турган учурубуз бар. Анан жакшы адамдарды да берүүгө аракет кылабыз. Жакшы адамдар деп туруп. Жанагы оркестрдин кемесинен кантип ыр кемесине келдиң сен? Оркестрдин андан жан дүйнө мындай адамды кыйнап жиберет экен. Ушунчалык эгерде бардык тараптан өзүңдү мындай сынагың келет экен да. Анан мен баягы дароо эле биздин кыргыз эстрадасына кирип кеттим да. Кыргыз эстрадасына ырдагым келип, ырдап көптөгөн ошол жерде мен байкаган ошол кыргыз радиосунда эле Гүлнара Сатыбалдиева деген редактор бар болчу. Анан Дилшат бат мага 2-3 даярдап кой, мен сен жөнүндө чыгарам деп калды. Анан ой мен даяр эмесмин, мен деген деп өзүмдү дагы эле ошол тартынып чыкканга дагы ошол батын албай атам да. Кантип чыгам, эмне кылам десем, жок, бат эле мен жазып атам азыр сен жөнүндө. Жогору жактан Аларчадан съемка болот, ага да даярданып тур деп калды. Анан дароо эле ушул чындыгында бул ыр жагына келген дагы Бул дагы башка дүйнө да. Бул да өтө чоң да. Азыр эмне жагынан баштаарымды билбей турам, анткени ыр жагына дагы мен жолдошум дагы көп жардам кылды. Жолдошум Садатбек Кендирбаев экөөбүз чогуу бир Камбаркан тобунда иштеп калдык. Анан жолдошум айтты, сен ырдагын, сенде ошондой жөндөм бар ырдагын деп. Анан ал кезде ырчылар аз болчу да. Анан оркестрга эмне ыр салам, эмне ырдайм деп өтө изденүү менен жүрөм. Бирок анан оркестрдан мурда мен ыр өнөрүн баягы эстрадага салып биринчи ырдадым. Анан ошол кездеги Ысыкөлдөн бир элес, Жашоо өмүрүң өткөрбө деген ырларды салып, Күзгү, Кусалык, бул чыгармалардын баары дагы ошол бүт эле кандай десем, мага чыгармачылык жактан моралдык жардам да, мындай айтканда. Аябай көмөктөшкөн ушунчалык досторум. Ошол эле Күзгүнүн автору Айгүл Кожомкулова деген өзү нотариус, юрист болсо дагы оонун жазып, Жоло Мамытовдун сөзүнө көптөгөн чыгармаларды мага берип, анан жардам берип, клипти тарттырганга дагы ошентип баягы мага чыгармачылык жолдо ушунчалык шыдыр болду, бат эле чыгып кеттим. Ошол кезде анан кийин оркестрге, анан кийин ушул Каректе калган жылдызсың,
жаш өмүрүң өткөрбө, издеп жүрө, май баратат, ушул кийин оркестрге салып анан көптөгөн ырларды оркестр менен ырдап жүрдүм да Камбаркан тобунда. Ошентип эле мен ыр дүйнөсүнө кирип кеттим, музыкант болуп эле. Бул да болсо баягы мен маңдайыма жазган бул тагдыр деп ойлойм. Оңой эмес бул өнөр дагы. Ушунчалык кыйын, ооруп калган учуруң болот. Ырдай баягы тамагың ооруп турса дагы элге чыгып ырдашың керек болуп калат. Ушундай көп учурлар болду. Ал кезде баягы компьютер жок болчу. Мини диск деген жок, компакт диск деген жок болчу. Түздөн түз ырдачубуз. Ошол кыйын учурлар көп болду. Азыр бир топ баягы прогресс, жеңилдик бар. Азыр эми баягы Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамблинде дагы иштебейсиз. Өзүңүз менен өзүңүз жүрөсүз. Туура. Чыгармачылыктын чоң жолунун ортосуна түшүп алып, ырлардын гана үстүндө иштеп жаткан мезгилиңиз. Анан артка карап ошол оркестрдеги, ансамблдин ичиндеги музыкант катары өткөргөн дүйнөңүздү, жолуңузду сагынасызбы? Сөзсүз түрдө эстеймин. Бирок аябай сагынып, ойногум келип мындай немеге дагы убакыт болбойт экен. Азыркы мезгил, азыркы жашоо шарты таптакыр бөлөк. Анткени балким бир күнү сагынып ойногум келер. Бирок кээде аябай сагынып ойногум келсе, алар эми азыр жеңил да. Сөзсүз түрдө элдер жакшылык берет. Жакшылыктын астынан азыр адамдар мынтип калышкан. Тойдун астынан жандуу оркестр чакырып калышкан да, ансамбльдерди. Анан Камбаркан тобун чакырып калса, кээде мен барып алар менен кошо ойноп калган учур болду. Баягы сагынып ошол күйлөрдү уже унутуп баратыптырмын деп ойносом, кээде эстеп унутпаптырмын деп ойлоп коем. Бирок эми баягы кайрадан артка кайткым келбейт. Баягы азыркы жашоо шарты ушунчалык мүмкүнчүлүктөр чоң, кеңири. Дагы башка нерселерди изилдеп, ошонун артынан иштеп, ошону көп ойлоном. Изденүү менде көп жүрөт. Мен оюмда, аң сезимимде да. Анан эми азыркы учурда дагы бир эми абдан эле өзгөрүп кетти. Биздин маданиятыбыз дагы чын айтканда өсүп атат. Бирок жогору жактан көңүл буруу азыраак болуп атат. Буну ачык эле айтып коеюн. Анткени мен баягы көз каранды эмесмин бирөөгө. Өнөр адамдары бирөөгө көз каранды болбойт экен. Анткени өнөрү өзүнүн жан дүйнөсүндө, өзүнүн колунда, өзүнүн башында, өзүнүн оозунда. Ансыңары баягы чектен чыкпайм, бирок баягы эгерде дагы мындан дагы маданиятка көбүрөөк көңүл бурулса, саясатка караганда деп ойлойм да. Биздин эл өтө ушунчалык таланттуу эл да. Өнөрлүү, ушунчалык мүмкүнчүлүгү чоң да. Бирдемеден бат эле көнүп кетет бир башка нерсегечи. Ошол жерден бизде маданият дагы өсмөк мындан дагы деп ойлойм да. Тилекти кабыл кылсын дейли. Ушул жерден биз жаңы ырларга кезек берели. Репертуарыңыздагы жаңы ырлар булар. Анда жагымдуу ыр күн чубакта. Жолар таштаган, жолум
сизди жакшадам. жолуккан жок сиздей жакшы адам, деди Дилшат Кангелдиева. Бүгүнкү биздин күн чубакта ыр жөнүндө эми жаңы ырлардын бири деп калдык. Репертуарыңызда кийинки. Бул чыгарманы Бакыт Мамаев оонун жазган. Ал эми сөзү Сиреңгүл Сарбалаевага таандык. Бакыт көптөгөн оондору бар. Өтө таланттуу жигит ал дагы. Анан мага телефон чалып айтты: Дилшат эже, мен сизге атайын ушул чыгарманы жаздым. Анткени сиздин мүнөзүңүзгө, сиздин баягы үй бүлөңүзгө, үй бүлө шартына бүт баары туура келет экен депчи. Анан сиз деген дүйнө жүзүн көп кыдырасыз, баары туура келип атат деди сөзүнөн. Андыктан ушуну карап көрүңүзчү дедим. Мен угуп эле бул менин ырым экен дедим чын эле. Анан ойлонуп өзүмчө ырдап жүрөм, комуз менен ырдап жүрөм. Элдин баарына жагат бул чыгарма. Мындай кичи аудиторияда да баарына жагат, сөзүнө жактырат, абдан жактырып атышты. Анан кийин негизинен ырды дароо эле чыгарбайбыз да биз. Абдан ойлонобуз, анан жандуу түрдө комуз менен кичинекей публикага ырдап беребиз. Ошол жерде эл кандай кабыл алат, эгерде жакшы кабыл алса, анан кийин аранжировкага беребиз. Аранжировка ошол жерде биздин тагдырыбызды ошол аранжировка чечип коет да. Бул ырдын аранжировкасын иштеп чыккан? Аранжировкасын Жылдызбек Кадыркулов иштеп чыкты. Теманы аккордеон ойноптур, э? Өзү аккордеондо ойноду. Анан неме гитарада, жанды гитара бар бул жерде. Гитарада болсо Чыңгыз Турдубеков ойноду. Абдан алда таланттуу жигит. Чыңгыздын дагы ырларына кийин кайрылабыз го. Анан бат эле аларга дагы ушунчалык неме шыдыр болду окшойт. Бат эле жазышты экөө. Отуруп алып эле бир 3-4 саатта иштешти. Мен дагы кыйналган жокмун, келип эле ырдап чыгып кетип калгам. Ошол бойдон эле бат эле даяр болуп калды. Бирок чыгарма өзү жеңил, жакшы, мындай позитивный. Анан мындай эч бир адамды ойлондурбайт да. Кандай ырлар дагы иштелип атат? Дагы азыркы учурда дагы деле арзуу ырлар бар. Арзуу ырлар, философиялык, терең маанилүү ырлар көп го менин репертуарымда. Анан жашоо, ушул баардык адамдын эмне шартына байланыштуу ырларды көп ырдайм. Сүйүү ырларын азыраак ырдап жатам. Сүйүүгө көп кайрылбай атам. Анан эми патриоттук ырларга кайрылып атам азыркы учурда. Ошонун үстүнөн бир аз баштадым иштеп. Эл жер жөнүндө. Анан дагы көбүнчөлүк ошол баягы философиялык ырлар. Эми комуз дагы сизди комуз менен да ырдатпасак болбойт. Анткени комуз сиздин жүрөгүңүздүн жанында эле жүргөн аспап да. Бул бала чактан баштап ушул комуз менен чоңойдум. Комуз менен жатчумун. Комузду колтуктап эле басып эле жүрчүмүн. Анан кийинки учурда эми баягы бизге жеңилдик кылып эстрада жанрына көбүрөөк көңүл буруп атабыз. Анткени ал жерде гармония көп. Анан ритм бар. Бул баягы башка. Анан комузда өзүнүн аудиториясы бар. Эгерде мен чет өлкөгө чакырып калышса, сөзсүз түрдө комузду көтөрөмүн. Канча комузуңуз бар? 3 комузум бар. Күүгө өзүнчө, ырга өзүнчө деп бөлөсүзбү? Азыр бөлбөйм. Анткени үчөө тең бири-бирине жакын, бирөөсү накта ырдыкы. Анан ал дагы 3 башка баягы усталар жасаган. Анан бул комуз көбүнчө ушул көтөрүп жүргөн комузумду көп көтөрөм. Анткени жеңил. Өрүк комуз. Өрүк эмес. Мына бул ойной турганыңыз өрүктөн чабылган. Өрүк эмес. Анан дауышы дагы мындай шаңдуу чыгат, жеңил. Анан оппа деп көтөрүп алып кол ойнотконго да жеңил. Ошон үчүн буну көбүрөөк көтөрөм. Баягы кол ойнотуп, күүлөрдү жаш кезде көп ойночумун. Азыркы кезде бир аз андан да алыстап баратат окшойм. Мен ошентип ойлойм да. Бирок эгерде ошол туура келсе, публика туура келген кезде ойнойм.
сөзсүз түрдө. Азыр эми машыгып туруш керек да ага дагы. ооба, колдун манжалары дагы көнүп, шилтегенде дагы ийкем жеңил болуш керек го, муундардын баары бат иштеп дегендей. Мен азыр сиздерге кандай чыгарманы Рыспай Абдыкадыровдун репертуарларынан ырдап берейин. Эсиңдеби деген чыгарманы. Жакшылык Алымов сөзүн жазган. Элесиңди карап турсам сүрөттөн, эске түшөт көлдүн жиги күрөскөн. Эсиңдеби кечиндеги сырдашу, жүрөгүмдө сүй турса чыдатпай, жүзүң жарык балбылдаган чырактай. Суктандырдың, сузаттырдың кайрадан, эзелтерден бири жүргөнүн актай. Сансыз жылдыз бизди гана карашып, сени менден, мени сенден талашып. Ойноп күлдүк, көккө жүрдүк жаркын, етке четти аппак болуп таң атып. Бирок мезгил өткөн сайын нарылап, кетир карап буруласың арбап. Азап тартып арбаны көчөп жүрөмүн, жүрөгүмдү үмүт менен дарылап. Азап тартып арбаны көчөп жүрөмүн, жүрөгүмдү үмүт менен дарылап, жүрөгүмдү үмүт менен дарылап. Эсиңдеби деп аталган Рыспай Абдыкадыровдун баардыгыбызды бир кубандырып ырдаткан сонун ыры жаңырды Дилшат Кангелдиеванын аткаруусунда. Урматтуу угармандар, сиздердин сурооңуздар болсо биз 391610 студиябыздын телефону аркылуу кабыл алабыз. Албетте суроолорго Дилшат эже жооп бергенге даяр деген ишеничте турамын. Дагы бир репертуарыңызда жапжаңыр кылып келгенсиз. Жаңырлардын бири. Жаңырлардын бири Сен өзүңө өзүң керексиң деген чыгарма. Сен өзүңө өзүң керексиң. Өзүң керексиң. Ону ким жазган? Ону Чыңгыз Турдубеков жазды. Ал эми сөзүн Элмира Ажыканова эжекебиз жазган. Бул Элмира эжекебиздин чыгармасынын артынан көп издеп жүрдүм. Интернеттен, Фейсбуктан абдан изилдөө жүргүзүп атып таптым. Мааниси абдан терең маанилүү жагып калды мага. Жашоодо баарыбыздын башыбызда бар да бул нерсе. Анан ушул уунго мен ушул сөзгө сөзсүз түрдө мен уун жаздырып ырдашым керек деп анан Чыңгыз Турдубеков чындыгында өтө таланттуу. Анан ушул тематикадагы баягы уундорго ошончолук анын жөндөмү ошол немеси стили ошондой да. Стили туура келди. Мен ойлойм айкалыштыгы уун менен сөзү деп. Авторлордун пикирин угуп көрдүңүзбү? Авторлордун пикирин уктум. Эжекебизге да жагыптыр. Угуп жакты деп айтты.
Анан мен аны дагы радиодон бирди ирет болчумун деп Кыргыз радиосуна берсем болот эле деп калды эле. Анан эми Кудай буйрса мынакей Рита сиздин шарапатыңыз менен азыр бети чаары ачылгандай турат. Кыргыз радиосунда бул биринчи жолу ырдалат Биринчи азыр. жолу. Сен өзүңө өзүң керексиң аты дагы сонун. Элмира Ажыканова биздин кесиптешибиз. Абдан лирик акын, бу дагы ырларын сүйүп уккан, окуган окурмандары көп. Мына ушулар менен биз дагы бүгүнкү уктуруубузду жыйынтыктайлы деп турабыз. Чү дегенде эле убакыт кандай башталып, кандай бүткөнүн дагы өзүмө дагы таң болуп турат. Чыгармачылыктагы дүйнөңүз, чыгармачылыктагы изденүүңүз, аракеттериңиз жөнүндө дагы уктурууларыбызда бир далай жолу кеп салышабыз деген ниетим, үмүтүм бар. Туура айтасың, дагы көптөгөн мен жүрөгүмдөгү баягы жүрөгүм түпкүрүндө жаткан сырларды дагы ачат болчусуң да бир саат болгондо. Мен ойлойм жарымы ачылды го деп. Ырларга көбүрөөк кезек берели деген максатыбыз дагы бар эле. Мына урматтуу угармандар, Кыргыз радиосунун күн чубак уктуруусун Дилшат Кангелдиеванын репертуарындагы жаңыр менен биз жыйынтыктайлы деп турабыз. Сен өзүңө өзүң керексиң сөзүн жазган Элмира Ажыканова, обон жазган Чыңгыз Турдубеков, аткаруучусу мейманыбыз Дилшат Кангелдиева. Программаны мен Рита Телемишева алып бардым. Аярылачы кайда шашасын, түнлүктө түншүк арылбай, кордой бербе ая өзүңдү, колдон түшкөн жылдар кайрылбай. Мурда düşkün sürette Sulu sergek çaşsın karaçı Urday biret seni astastan Жылы akkan жылдар arası Ülgürümde ülgü kızmatka Urap canlı erте tügündü Баратасың күндө жукары Өз дүйнөңдү корго түгүлдө 10 жыл мурда түшкөн сүрөттө Сулуу сергек чачсың карачы Мурдай берет сени астастан Жылы аккан жылдар арасы Çinepsin Kere sal sergit canındı Sen özüңө özüң gereksin 10 жыл мурда түшкөн сүрөттө Сулуу сергек жашсың карачы Урдай берет сени астастан Жылы аккан жылдар арасы Сүрөттө Сулуу сергек жашсың карачы Урдай берет сени астастан Жылы аккан жылдар арасы Кордой бербе ая өзүңдү Сен өзүңө өзүң керексиң Сен өзүңө өзүң керексиң